Кыргызстанда оң рулдуу унааларды алып келүүгө жол ачкан мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Коомчулукта бул мыйзам долбоору эки ача пикирлерди жаратууда. Анткени айрымдар жол кырсыктарынын негизги себеби дал ушул оң рулдуу унаалар экенин белгилешсе, айрымдар бул унаа ыңгайлуу жана сапаттуу экенин айтып жатышат. Ал жол кырсыгы көбөйгөнү көз көрүнө эле болуп атпайбы? Мисалы үчүн правый руль машина КамАЗдын аркасында кетип атса, сөзсүз встречный келаткан машинага мешайт этет. Жолдон чыгып сыртта жүрөт да. Анан жолубуз туура келбейт, бирок чын менен. Россиянын чирген машинасын алып келгенден көрө андан көрө Японияныкын алып келип минген жакшы да. Бул адамдын өзүнөн эле жолдорду карасын да, болбосо жолдорду кылсын. Оң рулдун дагы киргизсин, эле 2015-жылдан жогоркусун киргизсе, жаңы машина. Чем Россия менен Белоруссиянын чирик мусор машиналарын алып келгиче, муну көрө Япониядан 2015-2014 жылы азыраак иштелген машиналарды алып келсе болот. Оң рулдуу автоунааларга уруксат берүү сунушун депутат Марлен Маматалиев коомдук талкууга алып чыкты. Анын айтымында өлкөдө техникалык абалы начар унаалар көбөйүп, экологияга кесепетин тийгизип жатыптыр. Буга байланыштуу оң рулдуу унаалардын өлкөнүн ички рыногуна кириши башка өлкөлөрдөн кирген сол рулдуу унааларга караганда алда канча пайдалуу экендигин билдирүүдө. Бардык жактан машиналарды алып келип айлы, бир эле ушул Россиядан эле ташып калды. Ал жерде болсо болгону бүт чириген эле машиналарды алып келип атабыз. Сырттан болсо же пошлинаны азайтпайсыңар. Биз өзүбүздүн машиналарды оңдой албай атабыз, жасалбай атабыз. Биякта калган Кыргызстандын машиналардын бардыгы эскирип бүттү. Андан сырткары жана кымбаттап да кетти деген маселелер бүт көйгөйлүү маселелер көтөрүлгөн да. Жаңы машиналар албетте 15-жылдан кийинкилер кирсин деп аныкталабыз, бирок андан сырткары кандай болсо дагы биз жана временный кылабыз. Кыргызстанда 1 150 000 автоунаа бар. Анын ичинен заводдон чыкканына 5 жыл болгон машинелердин саны болгону 5800. Буга байланыштуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эл өкүлдөрүнүн демилгесине каршы пикирин билдирген. Анткени оң рулдуу унааларга уруксат берилсе, Орусия, Казакстан, Белоруссияда тыюу салынган эски унаалардын киришине шарт түзүлүп калат деп эсептейт. $10 000. Менин буга болгон көз карашым түз эмес. Биз Туркиянын салыктары боюнча тажрыйбасын көрөлү деп ойлонуп жатабыз. Ал жерде 2 литрден ашык кубу бар унаадан $10 000 төлөнөт. Өзүңдү көрсөткүң келсе $10 000 төлөшүң керек. 15 жыл жана андан мурун чыгарылган унаалар 1,1 миллион экен. Биз жалаң эски техниканы чогултуп турбуз. Учурда биз транспортты электрге өткөрүү боюнча программа жүргүзүп жатабыз. Алгач ошону соңуна чыгаралы. Өлкөдө катталган жол кырсыктарынын 25% оң рулдуу машинелерге байланыштуу. Анткени оң рулдуу унааны башкарууда жол белгилерин көрүү кыйынга турат. Ошондой эле карама каршы тилкеге айдоо да кооптуу дешет адистер. Анткени Ош облусунда бир ай ичинде эле оң рулдуу унаага байланышкан 9 авто кырсык катталган. Ушул оң рулдуу автоунаалардын катышысында 9 учур катталганда, булардын ошол 9 учурунун тең бардыгы ушул жанагы алдыңкы автоунаалардан карама каршылыкка чыгып, озуу өтүү максатында карама каршылыкка чыкканда, ошонун бет маңдай кагылышып, ошонун айынан жол накыштары келип чыгууда. Озуу өткөндө жолдогу оң тараптагы жол белгилерин, анан озуу өтүп атканда карама каршы келаткан транспорт каражаттарын көрбөстөн ушул жол накыштарын алып келиши мүмкүн. Унаа мамлекеттик мекемесинде жалпысынан миллиондон ашык жеңил унаа катталган. Анын ичинен оң рулдуу автоунаа 188 000 түзөт. Мамлекеттик каттоо кызматынын расмий маалыматы боюнча Кыргызстанга Бириккен Араб Эмираты, Дания, Нидерланды баштаган 15 өлкөдөн унаа ташып келинет. Алмагүл Эркебайкызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош шаары.